Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары, дыйкандар. Бул байкелер фасолдун чөбүн эң кымбат баада алып жатат экен. Мен силерге ошол тууралуу маалымат берейин. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Жакшысыздарбы? Жакшы. Фасолдун чөбүн алып атасыздар. Алып атабыз ошол быйыл. Кудай буйрса, жакшы баа болсо алып атып. Мисал үчүн жана ташкентский прицеп, фургон прицептерди мисалы канчадан алып атасыздар? Эми му ташкентский ошо прицепти ошо баасынан кандай чыккан баа болсо, ошодон жакшыраак кылып алып атабыз да баасын. Ташкентский прицеп болобу, фургон прицеп болобу, кыскасы рыночный баадан эң өйдө баада сиздер аласыздар. Ооба, эң өйдө баа жакшы баада кылып биз алып атабыз. Именно мына Талас шаарына ушул бу жерде Жамболот деген байкебиз бар, ошонун местасынан алдык, ошол жерге төгсө болот. Биз дайым ошол жерге төктүрөбүз, ошол жерден жүктөп жөнөтөбүз шаарга. Туугандар, могу мал базарды билесиздер, чөп базарды. Ошол чөп базардын катарында эле Жамболот байкенин үйүн, кой баккан чарбасын билесиздер. Ушул жол менен келип эле мына ушул жерге төгүп кете берет болду. Болду, ушул жерге алып келип берсе, биз ушул жерден тозуп алабыз. Тозуп аласыздар. Тозуп алабыз өзүбүз. Биздин номерлерин баарын беребиз, тактайбыз азыр. Бүт ушу эмесине берип, кимиси бүтсө, эртерээк берсе, биз ушул жерден тозуп алабыз. Дагы мисал үчүн ылдыйк айылдарда точкалар барбы? Бар. Кызыл Октябрь деген айылында эски стан бар ичинде, ортосунда эле. Ошол жерге дагы төктүрөбүз буйрса. Ошол жакта да план бар. Ошол жерге да кимиси болсо да кайсы фасоль кайсы тараптан көбүрөөк чыкса, биз ошол жакка место таап ошол жерге алганга биз аракет кылабыз да батыраак. Кыскасы туугандар, ылдыйкы райондор боло турган болсо, Кызыл Октябрда точкалары бар байкелердин. Ал эми үстүңкү Талас шаарынын тегерегинде өйдөңкү айылдар болсо, ушул мал базардын жанына келип эле жолдорда тегиз трактор менен келсе дагы түз эле жол менен келип ушул Жамболот байкенин үйүнүн жанынан бул байкелер тозуп алат, төмөнүн номерге чаласыздар. Тозуп алабыз биз. Туугандар, колуңуздардан келишинче бул видеону да группаларга жөнөтүп коюңуздар. Дыйкандардын мээнети жансын, фасолдордун баасы көтөрүлсүн, чөбүнүн да баасы көтөрүлсүн. Мына ушул номерге чаласыздар туугандар.